химиотерапия алгандан кийин ал оорусу аябай күчөп кетти дагы. Туалетке бара албай калган күндөр болду. Хочу, чтобы она со мной была каждый день. Можете помочь моей маме, пожалуйста? Каражатыбыз жетишпейт, ушул каражат олутканга жардам берип коюңуздар суранам. Кайрылуумдун себеби ушу 2023-жылдан бери жубайым Төлөгөнов Айгерим неходжинская лимфома 4-стадия кандын рак оорусу менен жабыркап калды. Ошондон бери үйүбүзгө кырсык болду, аябай чоң кырсык болду. Ошондон бери эле эмне кыларыбызды билбей каражат чогултуп күрөшүп келатабыз. Болгон мал мүлкүбүздү сатып, үйүбүздү сатып, машинебизди сатып, пересадка болду, химиотерапия алды биринчиден. Андан кийин пересадка костного мозга, стволовых клеток. Андан кийин ошо лечениясын толук кандуу бүтүшүнө жардам сурайбыз. Эки кызымдын келечеги үчүн, үй бүлөмдүн келечеги үчүн күрөшүп келатам. Кудайым буюрса, ыйык орозо айында жардам сурайт элем сиздерден. Кызым келечеги үчүн, экинчи кызым 3 жашта. Ошо ал кызым үчүн дагы аябай азыркы күндө переживать этип атабыз. Ичкен тамагыбыз аш болбойт. Уктасак эс албай, ошо отуруп турсак дагы ушуну ойлоп атабыз да. Мен ойлоп атам, ошо кыйынчылык жөнгөлбөйт экен да, кыйынчылык келген ошо артында жакшылык болот экен. Кыйынчылыкты көтөргөн адамга эле бул сыноону берет экен да. Кудайым ошо сыноону бизге бериптир. Жеңебиз го деп ойлойм. Ар дайым жакшылык болсун деп ойлойм. Каражатыбыз жетишпейт, ушул каражат олутканга жардам берип коюңуздар суранам. Үйүбүздө тынчтык жок. Айгеримдин өзүнө дагы сөз бергем. Эмне болсо дагы баарына чыдайм. Жакшы күндөр да келет, Кудай буюрса деп. Ооруну билбей деле калдык. Симптомдору деле жок экен. Элим ооруп атат деп эле чарчап жатып калчу. Врачтарга көрүнсөк, дарылар жазып берип койду. Арылар сайганда деле жардам берген. Ошол бойдон онкологияга бардык. Онкологияга барып аяктан химиотерапия алды. Химиотерапия алгандан кийин ал оорусу аябай күчөп кетти дагы. Ошо 2 курс химиотерапия алгандан кийин эле күчөдү. Өзү да айтып калды. Ушуга жакпай атат деп. Анда бизде маалыматыбыз жок болчу да бул оору боюнча. Билбестикте алып койдук көп нерсени. Ошо антибиотиктерди бекер алдыбы деп ойлойм. Антибиотик жазып берген поликлиникалардан. Онкологиядан химиотерапия жазып берген. Ал химиотерапиялар аябай начар экен. Ал опухолдор өсүп атат күндөн-күнгө деп. Ичи да чыгып кетти. Паз албай, туалетке бара албай калган күндөр болду. Ошо паховый жагынан опухоль чыкты да, ошондо анан билинди. Ошондо билинип, ошондо тревога кылдык да. Срочно лечение кылыш керек. Изденип атып. Ошо Бишкектен Асмермет деген эме тааныш ушулар менен Турцияга
Турцияга жөнөдүк. Врач менен сүйлөштүк, биринчи врач менен сүйлөшүп көрсө бул гематология жагы экен, онкология карабайт экен, гематология врач менен Жафар Ажигүзел деген врач болду, ошо менен сүйлөшүп барар мээге химиотерапияны назначить этти, кан анализдерин алды. Болгон каражатыбызды алып барганбыз. 10 000 доллар менен барып, 10 000 доллардан бир тыйын албай калды, 1-2 күндө эле. Биринчи химиотерапиясын алганда ударный дозами алыш керек деди. 6 күн жатты. Күнүнө 24 саат химиотерапия алып. Анда да көп нерсени билбестик болуп жүрдүк. Эми аяк берет го депчи. Мынчалык буларын эч ким билген жок да. Жанында жүрдүм, ошонун баары эл эсимде да. Көз алдымда. Азыр Турцияда эле жүрөк сыр туруп атат. Химиотерапияда результат болгон жок. Эми жеңилдеди да. Ошол опухолду кантип химиотерапия жок кылат деп ойлочумун да. Оказывается, азыр медицина үйрөнүптүр да, аябай. 9 сантиметр болуп кетти ичиндеги опухолдор. Эң чоң 9 сантиметр, ошондойдон бир 5-6 тапту да. Ичинен паховый жактан. Ас жерден коштошуп калмак экенбиз. Ошо химиотерапия алып жеңилдеп бир курс алганда опухоль кадимгидей жоголду да, аябай сүйүнүп алыптыр. Эстемей турган. Аягымда опухоль жок. Шеммен да карап, жеріне баса албай алған, шам кие албай алған. Азыр эстесем, аягымда бір гана өтүптүр. Ошо аракетибиз канча адамдын жардамы, канча туугандардын, канча коллегалардын жардамдары, ушул баары толук кандуу лечение кылыш үчүн 30 000 доллар каражат керек болуп атат азыр. Оңой ороз эмес экен. Ошо жардам берип коюңуздар, суранам. Ороз айында кайдыгер карабай үй бүлөбүзгө жардам берип койсоңуздар. Я хочу, чтобы она наконец-то уже выздоровела. И уже в Турцию не летела. Хочу, чтобы она со мной вместе всегда шли на улицу, как раньше. Хочу, чтобы она со мной была каждый день. Хочу, чтобы она никогда не пропускала ни один день. Чтобы она каждый день была с нами. И не ехала в Турцию. И выздоровела наконец-то. Можете помочь моей маме, пожалуйста? Азыркы жубайымдын лечениясын толук кандуу бүтүшүнө 30 000 доллар керек болуп атат. Ошого жардам берип коюңуздар, суранам. Короз айында кайдыгер карабай үй бүлөбүзгө жардам берип коюңуздар, суранам. Ушул реквизиттерге кайрылсаңыздар болот. Ушундай кырсык эч кимге каалабайт элем. Душманга да каалабайсың мындай ооруну. Аябай чоң сыноо экен. Бизге эле эмес, биздин айланабызга, биздин досторубузга, биздин туугандарыбызга, ата энебизге, баарыбызга келген сыноо экен да.
Бізді білген адамдар барына сынау болды. Жардам беріңіздер, сұранам. Чоң рахмат.